Биринчиден 23 июнь мамлекет кызматкерлердин күнү. Ошол майрамыңыздар менен куттуктайм. Ал күнү жыйын болбой калат экен, ошон үчүн барыңыздарды куттуктайм. Мамлекет жүгүн тартыш оңой нерсе эмес. Бул жерде мамлекет кызматтан келгендер аябай көп. Бул биринчиден. Экинчиден, өтө маанилүү маселе. Жакында биз каникулга кетебиз. Бирок бир маселе качандан бери айтылып келатат. ОПГлар кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Коррупционерлер кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Бекинип алып вебкам уюштургандар кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Ошол эле мезгилде бекинип күнөө кылгандарды деле таап атпайбызбы? Жанагындай мамлекеттик бир төңкөрүш кылабыз деп, жашырынып алып сүйлөшүп аткандарды деле таап алып атпайбызбы? Бирок бир нерсеге таң калып атам да, бинардный опцион деген ат менен, ринго трейд деген ат менен, же болбосо криптовалюта деген ат менен электрондук казино уюштургандардын теге эле аттары чыкпай атат да. Өткөн жылы мага бир кат келди, ички иштер министрлиги рейд кылыптыр, менин кабарым жок эле. 44 ошондой точканы жаптык деген маалымат берилиптир. Катка ылайык, чынбы жалганбы мен өзүңүздөр тактап көрүңүздөр. Бирок точка жабылган менен ким уюштурду, мен өңдөрүн көрө элекмин, аттарын уга элекмин. Мурда ойлойт элем аркасында ОПГ турат деп. ОПГ жок. ОПГ башчылары жок кылынды, таркатылды. Алар айтып атат, мындан ары ОПГ болбойбуз деп. Азыр эми суроо пайда болот экен. Эмне үчүн алардын аттары чыкпайт, көз көрүнүп иштеп атса дагы? Тиги вебкамдарга бекинип алып иш кылат экен. Ошолорду деле таап атпайсыздарбы? А булар жолдун четине, эгер ринго трейд деген билип алсак, точка кофе деп атын өзгөртүп алат экен. Барып журналисттер үйүктө кылып атат. Алар да кааласа киргизет, каалаган убакта кубалап чыгат экен. Ушулардын аркасында ким турат деген суроо пайда болот элдер арасында. Таасирдүү инсандар турат го деген өзүбүздү өзү жаманат кылып атабыз. Мына каникулга кеткенден кийин депутаттар айтпай калды деп алар 2 ай эшек жайлоого чыгып кетпесин. Контролдоп туруп, аттарын, жүздөрүн көрсөтүңүздөрчү бизге. 2 айда канча адамдын тагдыры талкаланат, канча адамдар банкрот болот, канча адамдар өзүн өзү өлтүрөт, канча үй бүлө бузулат. Ошон үчүн ушуну бир айтып коеюн дедим, протоколдук тапшырма Мурат төрага. Ушуну бир өзгөчө көзөмөлгө алыңыздар. Анан 2 ай бою булар дагы семирип кетишпесин. Чоң рахмат.